Саламатсыздарбы? Бул Тегирмен телеберүүсү. Бүгүн биз Кыргызстанда кабыл алынып жаткан бир катар резонанстуу мыйзам долбоорлор тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, бейөкмөт уюмдар жөнүндө, маалыматтык манипуляция жана теле радио берүүлөр жөнүндө мыйзамдар талкуусунун өзөгү болмокчу. Талкууну өлкөдөгү эпидемиологиялык шартка байланыштуу онлайн режимде өткөрөбүз. Бизде видео байланышта Медиаполис уюмунун юристи Акмат Алагушев жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун юристи Эржан Кайыпов бар. Саламатсыздарбы? Бул дүйнө элдери быйыл жапырт коронавирус илдети менен күрөшүп атса, кыргызстандыктар илдет менен дагы ошол эле учурда бийликтин бир катар мыйзамдык демилгелери менен да бир эле учурда күрөшүүгө мажбур болушууда. Алсак бейөкмөт уюмдар жөнүндө, маалыматтык манипуляция жана теле радио берүүлөр жөнүндө мыйзамдык демилгелер коомдун активдүү катмарынын кескин сынына кабылып, аларды жарандардын фундаменталдык укуктарын тепселейт деп баалашууда. Бирок бийлик баары бир өз билгенинен артка кайчудай түрү жок. Акмат мырза, сиз айтсаңыз, буга эмне себеп болууда? Бул бийлик менен коомдун кандайдыр бир деңгээлде ачыктан ачык тирешүүгө барып жатканы? Да, бир жолу саламатсыздар. Кубат, эми мен мындай эле отам да. Бул эми баягы 3 мыйзам долбоору, үчөө тең почти что мындай бир келди десек болот да. Именно ушул карантин убагында болуп атат да. Эми буга чейин деле мындай ошол мыйзам долбоорлорду киргизсе болмок. Эми чын айтканда азыркы убакытта мындай көрүп атасыз да, ошол эле мыйзамдар боюнча ушундай болуп атат да, же мындай талкууга келип общественный слушаниега ага чек киргизип биздин ушул коомдогу биздин уюмдардын өкүлдөрү толугу менен келе албай калышты, толугу менен өздөрүнүн ой пикирлерин айтпай калышты. Анан жалпы ушу 3 мыйзам эми чын айтканда ушу өзгөчө биздин жарандарыбыздын көпчүлүгүн айтсам болот, укуктарын чектеп атышат, укуктары тебеленип атышат. Эми ар бирөөсүн айтканда эми мындай болуп атат да, ушу бейөкмөттүн мыйзамы боюнча, мыйзам долбоору боюнча бул эмне себеп немесин болуп атат да, талаш тартуу. Анткени эми эң биринчиден булар айтып атышат, бейөкмөт уюмдар эч кандай отчет беришпейт, тиги бул деп ачык болушу керек. Эми чын айтканда бул кандай десем, бул туура эмес маалымат, жалган маалымат. Анткени бүт эле мына НКО системасы бүт отчетторду берип атат. Соцфонд болобу, налоговый болобу, ар бир статистика бүт баарына берип атат. Ап-ачык. Себеп азыркы мыйзам долбоор боюнча мыйзамчылар именно бул бейөкмөттүн ушу кайсы канча каражат кеткен ушуну жарыялоону милдеттенип атышат. Бул эми негизи туура эмес. Бул негизи андай эме жок. Ар бирөөнүн айлыгын же немелерин өзүнчө бир жерге илип коюп туруп жарыялоо. Бул туура эмес. Анан өзгөчө бир гана ушул эле НПО секторду ошондой чектеп атат да. Андан тышкары мындай болот көпчүлүк мындай талкуулардан кийин кээ бир ушу жалпы бар эмес, өзгөчө мамлекеттик НКОлорду бул тизмеден алып коюшту. Эмне себептен? Бул да туура эмес. Ошондой кылат. Негизи мен ойлоп атам, азыркы мына манипуляция боюнча мыйзамды да бир нече немеден кийин, сунуштардан кийин кээ бир ушундай чектей турган адамдардын укуктарын неметтен алып коюшту. Ошондуктан азыр ойлонуп атабыз. Жарандык коомдун сын пикирлерин бийлик укпагандай түр берип атат да. Укпай эле өзүнүн билгени менен кетип аткандай түр берип атат. Ошол да туура айтасыз. Канча эксперттер, канча кагаз жүзүндө, жазы жүзүндө сунуштар киргизилди, канча
мына массалык маалымат каражаттан берип атышат. Канча комментарийлер берип атат, бул туура эмес мыйзам. Негизи мындай, мындай андай кылбаш керек. Өзүнчө мындай сунуштар бар. Ошол эле баягы коомдук баягы немелер, ассоциациялар айтып атышат. Бул өзгөчө саморегулирование болуш керек. Муну башкача өтүш керек. Чын айтканда ушул инициаторлордун баягы манипуляция жөнүндө, фейк жөнүндө, чындыкка дал келбеген маалымат жөнүндө айтып атышат. Ошол эле мыйзамга өздөрү фейк түрүндө маалыматтарды берип атышат да. Башка өлкөлөрдө эле ушундай тигиндей деп туура чындыкка дал келбеген маалыматтарды берип атышат. Мыйзамдын демилгечилерине чыгып ушул талкууга чакырууга аракет кылдык, бирок тегиз бардыгы ар кандай шылтоолор менен ушул талкууга же медиага жабыктыгын көрсөтүп атышат. Анан бул жерде мен Эржан мырзага бир суроом. Өкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорлорун сиздер дагы кабыл алынбаш керек деген пикирлерин айтып атасыздар. Буга эмне себептен андай пикирди карман атасыздар? Негизги мындай себептерин атап берсеңиз, Эржан мырза. Бир жолу саламатсыздарбы, катышуучулар. Акмат мырзанын айткан пикирине кошулам. Сөздүн эң башында Кубатбек мырза сиз да туура айттыңыз. Адамдын фундаменталдуу укуктарына чектөөчү баягы атайын мыйзам долбоорлору каралып жатат деп. Жыл башынан баштап эле бир катар мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңеште каралып, анан каралганда да тез убагында каралып, кабыл алынып, өтүп, жарандык коом уюмдарынын пикирин эске албастан, ал мыйзам долбоорлорун иштеп жатканда ошол демилгечилер алар менен жолукпастан, ошол тармактагы адистер менен кеңешпестен тез жазып, биз көргөндөй башка өлкөлөрдөн деле көчүрүп алгандай оп-окшош кылып жазып киргизип жатышат. Тилекке каршы мыйзам долбоорлор негедир Жогорку Кеңеште да биринчи, экинчи окууда кабыл алынып, баягы ылдам эле өтүп келатат да. Анан Акмат мырза айтканда ондогон жүздөгөн кайрылуулар, жазуу түрүндө кайрылуулар, эл аралык уюмдардын, мына Бириккен Улуттар уюмунун да расмий позициясы кайрылуусуна да эч бир эске алынбай, бул мыйзам долбоорлор жылып жатат. Эми буларга кайрыла турган болсок, негизги көйгөй бул мыйзам долбоорлорунун бул ошол адамдын фундаменталдуу укуктары жана эркиндиктерине түздөн түз тиешеси бар экендигине. Тилекке каршы мына Жогорку Кеңештин депутаттары да алар менен кандайдыр бир контактка баруу аракетин көргөн учурда дагы алар адам укуктары жана эркиндиктеринен кабары азыраак экендиги, бул баалуулуктарды кабыл албайт экендиги да көрүнүп турат. Себеби талкуу болгондо эле алар айтып атат, бизнес салт, башка бул тигил, бул бөлөк өлкөлөрдүн таасири деген сөздөргө өтүп кетип атышат да. Ал эми Конституцияга кайрыла турган болсок, мына 16-беренеде жазылып турат, адам укуктары Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Ар бир мамлекеттик органдын, мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүнүн маанисин жана маңызын түзөт деп жазылып турат. Ошол маанисин жана маңызын түзгөнүнө карабастан, алар мына укук менен эркиндиктин да айырмасын билбей, мисалы укук жөнүндө сөз кыла турган болсок, укуктарды камсыз кылуу үчүн мамлекеттен атайын аракеттер көрүлүшү керек. Ал эми эркиндиктери тууралуу сөз кыла турган болсок, мына эркин ой билдирүү, эркин биригүү эркиндиги, тынч чогулуштарды өткөрүү эркиндигине да байланыштуу мына бир катар мыйзам бузууларды биз көрүп атабыз, чектөөлөрдү. Анан булар эркиндиктер тууралуу сөз кылганда, мисалы адамдардын биригүү эркиндиги, ошол коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам ошол эркиндикти чектөөгө алып баратат да. Бирок мамлекет адам эркиндиктерин чектебеш үчүн мамлекеттен эч нерсе кылбаш керек да, мындайча айтканда. Мамлекеттен эмне талап кылынат? Мамлекет бул тармакта, адамдын эркиндиктери тармагында эч нерсе кылбаш керек да. Бирок алар тескерисинче ошол жерге кийлигишип, мына жарандар мамлекет бардык көйгөйлөрдү өз алдынча чече албайт. Эгер кайсыл бир күнү эгемен Кыргыз мамлекети бардык көйгөйлөрдү толугу менен чечип, адам укуктарын 100% камсыз кылууга жетише турган болсок, Кудай буйрса, укук коргоочулар, укук коргоо уюмдары да кереги жок болот да.
мыйзамдын демилгечилери ошол мамлекеттин жарандарынын басымдуу бөлүгүнүн укуктарын биз камсыздашыбыз керек деп негизип атышат да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды кабыл алып атабыз деп. Манипуляциялоо мыйзамынын маалымат негиздемесинин башында эле биринчи сүйлөмдө жазылып турат. Адам укуктары жана эркиндиктерин камсыз кылуу жана жалган маалыматтан коргоо үчүн депчи. Бирок ошол менен айтканда Кыргызстанда же адам укуктары эркиндиктери деген түшүнүк кеңири жайылбаган, ал окутулбайт окуу жайларда. Бул баалуулук ошол биз көргөндөй мамлекеттик чоң кызматтарды ээлеген адамдарда бул баалуулук калыптанбагандыктан, түшүнүк да калыптанбагандыктан алар туура эмес түшүнүп, анан бирок эксперттердин пикирин, сунуштарын четке да кагып, ачык эле четке кагып кабыл албай, анан эмне негиз түздү десе, мисалы ар бир мыйзамды иштеп чыкканда бул бир мындай оюнчук эмес да. Мыйзамды иштеп чыкканда кайсыл көйгөй чечилет, ал көйгөй эмне үчүн бар жана учурдагы мыйзамдар эмнеге чечпей жатат, мыйзам кабыл алганда ошол көйгөй чечилеби деген сыяктуу суроолорго жооп берип, анан атайын бир анализ, мониторинг же талдоо жүргүзүлүш керек да. Анан мисалы ушундай көйгөй бар, ошол көйгөйдү чечиш үчүн мына коммерциялык эмес уюмдарга өзгөртүү киргизиш керек. Бирок тескерисинче булар кандай көйгөй бар экенин көрсөтө албай, маалымат негиздемесинде алар айтып атат, биз жерлерде айрым шайлоочулар айтып атат депчи. Башка эч кандай негиздемеси жок. Анан алар мисалы эл аралык тажрыйба деп туруп, эл аралык тажрыйбага таянып, ошол маалымат негиздемесинде Беларусь, Түркмөнстан, Тажикстан, Азербайжан деп эми чын айтканда уялбай эле ошол мамлекеттердин тажрыйбасына таянып атышат да. Бирок дүйнөдөгү эркиндиктин көрсөткүчүн ала турган болсок, Кыргызстанда мисалы Түркмөнстандан 20 эсе жогору Кыргызстандын көрсөткүчү. Беларустукунан, Тажикстандардыкынан 3-4 эсе жогору. Анан Кыргызстандын ушундай көрсөткүчүн эл аралык ушундай демократиялык өлкө катары аброюн булар эске албастан, тескерисинче Кыргызстандын аброюна шек келтире турган мыйзам долбоорлорун иштеп чыккандары, негиздеме көрсөтө албагандары, негиздемеси ошол эки эле негиздеме бар. Биринчиси ошол өлкөлөрдө көрсө Түркмөнстан, Беларусьта ошондой экен. Экинчиси адамдардын, жарандардын коммерциялык эмес уюмдарга ишенимин арттыруу дейт. Бирок жарандардын коммерциялык эмес уюмдарга ишеними жок же төмөн экендиги тууралуу кандайдыр бир мониторинг, изилдөө, талдоо барбы, жыйынтык барбы, кандайдыр бир коомчулукта көйгөйлөр болгонбу деген суроолорго жооп жок. Тескерисинче биз көрүп аткандай, коомдо мамлекеттик органдарга жарандардын баягы ишеними да аз. Анан бирок бул жаатында бул мамлекеттик органдар, бул депутаттар негедир иш алып баргысы келбейт. Өткөн жылы жарандардын Кыргызстандын мамлекеттик органдарына ишеними эң төмөн көрсөткүчтү көрсөттү. Пандемия, коронавируска байланыштуу деле жүздөгөн жарандык уюмдар Кыргызстандын 7 облусунда өз жардамдарын көрсөтүштү, дагы деле көрсөтүп келатышат. Манипуляция жөнүндө мыйзамга кайтып келсек, Акмат мырза, бир тарап могул маалыматтык манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды сөз эркиндигине тескери таасирин тийгизет деп айтып атышса, ошол эле демилгечилер бул маалыматтык талааны тазалоочу санитардык функцияны аткарат деп өздөрүнүн негиздерин айтышууда. Сиз кандай дейсиз? Кимсиники мындай жакыныраак чындыкка? Бул мындай да, бул мен ойлойм бул туура эмес маалымат. Бул эң биринчиден мындай болуп атат да, манипуляция деп булар өз мыйзам долбоорунда бул түшүнүк такыр жок да. Көпчүлүгү ушул эле текстте бул жалган маалымат жөнүндө, анан чындыкка дал келбеген маалымат да. Эми чын айтканда булар эми бунун баарын жазып коюшту, бирок кандайча ким бул уполномоченный орган деп айтып атышат, бул Минкультура болобу же сот аркылуу чечилеби. Бирок эми мындай да, 18-ci берене жарандык кодексин бар. Ушуну менен баары чындыкка дал келбеген, адамдын аброюна шек келтирилген, чындыкка дал келбеген маалымат жөнүндө ошондой берене бар.
бүт соттон ошо каралып атат. Эми чынын айтканда бул беренеде шек келтирилген менен маалымат анан баягы чындыкка дал келбеген. А бул мыйзамда бир гана эле чындыкка дал келбеген жалган маалымат. Эми чындыкка дал келбеген маалымат бул анткени мына мен баягы жаңылып калсам, Кубат мырза, сизди баягы 30 жашта эмес 40 жашта деп, Кубат дебей Кубан деп, анча мынча фамилияңызды өзгөртүп койсоң, анан сизди баягы кыргыз дебей деп өзбек деп койсоң, же өзбек кишини кыргыз деп койсоң, же орус деп койсоң, бул чындыкка дал келбеген маалымат. Бирок эч кандай баягы шек келтире турган маалымат эмес да. Аны баягы жаран өзү баягы көрөбү көрбөйбү, ал баягы мындай эле баягы четилиш. Эми ошондуктан баягы булар айтып атышат баягы чындыкка дал келеби келбейби. Эми эң биринчи баягы шек келтиреби же жокпу? Ошол маалыматта. Ошол мына азыркы азыр ким айткандай эле баягы негизи бул баягы укуктук нерсе да, укуктук понятие. Бул жерде чындыкка дал келбеген, анан баягы шек келтире турган маалымат эки башка. Ошондуктан бул мыйзамда андай жок. Эми туура жазылбаган, туура мындай ушунун баарын баягы жазылыш керек да. Кандай бул нерселерди ким кандай аны баягы эсептей алат. Таразага тартып, бул чындыкка дал келеби же келбейби? Кантип чечим чыгарат? Эми баягы биз билебиз да, мына юридикалык практикадан мен айтып атам да. Негизи бул нерсе, бул иш боюнча мындай чоң процесстер, чоң талкуулоо да, аяктан чоң талаш тартыш. Эки тарап келип туруп баарын баягы мына соттун таразасына коёт. Эми мына азыр Минкультура деп атышат, уполномоченный орган болот деп. Эми ошолорго ушул эле калды. Соттун кейипин кийип алып, анан булар баягы бул баягы туурабы же туура эмеспи? Кантип аны баягы таразалайт? Кантип аны баягы бул мыйзамды ишке ашыруу механизмдери дагы көп суроолор жаратып атат да. Жанагы уполномоченный орган деп атабыз. Жанагы ишкердиктердин кайсы бир түрүнө таасири бар деп атабыз. Мисалы үчүн уюлдук компанияларга. Ал жагы мыйзамда камтылган эмес да, же камтылганбы? Демилгечилер болсо, буну баягы провайдерлерге илмек болчу да. Эми аны баарын алып коюшту. Эми чын айтканда азыр ушу уполномоченный органда бул баягы жөн эле бир как посредник сыяктуу эле болгон атат да. Анда эмне кереги бар? Баягы бул мыйзамдын вообще негизи эмне кереги бар? Булар баягы идентификация деп атышат, анонимный болбош керек депчи. Эми аны Facebook жакта алар өздөрү кылбаса эле биздин провайдерлер аны кыла албайт. Аны уже ушу баягы адистер айтышты. Бул баягы колдун биздин Кыргызстанда эч кимдин колубуздан келбейт. Аны анонимный болуп баягы боло берсе боло берет да. Аны эч ким баягы чек кое албайт, же кайрабай аны баягы зордуктап туруп сен аны анонимный болушуң керек эч ким айта албайт да, кыла албайт. Ошондуктан эми баягы мындай болуп атат да, Кубат мырза. Бул мыйзам азыркы кейипи менен мындай деп койсо болот да, гора родила мышь деп орустар айтып коет да. Бул баягы болбогон нерсе болуп калды да. Чын айтканда муну баягы кабыл алганга эч кандай баягы кажет жок. Анткени азыркы берене мыйзамдар менен анын баарын баягы кылса болот. Бирок ошого практикада комитеттерден шыр эле өткөтүп атат да. Жогорку кеңештен деле уже окуу, биринчи экинчи окуулардан өтүп атат. Мындай да, Кубат мырза, бул баягы өзгөчө демилгечилердин мен айтып коеюн, баягы билими жок экен ал жагынанчы. Булар да өздөрү да баягы сотко да бар эле барбаптыр. Эмне кандай экен, сайт менен баягы сайттарды булар баягы массалык маалымат каражаттар менен неметет экен баягы бирдей деп атышат да. Эми чын айтканда ар бир неме мисалы мен айтып коеюн. Ушул эле баягы биздин Акипресс, 24 KG, Кактус булардын ЖМК деген массалык маалымат каражат деген баягы күбөлүгү жок булар. Анткени мыйзам түрүндө аларга берилбейт. Анткени мыйзам түрүндө биздин баягы мыйзам ЖМК мыйзам боюнча кагаз жүзүндө чыгыш керек. А булардын кагазы жок.
ага да түшүнүк жок. Сайт деп атышат. Мына могу Акипресс, 24, Кактус, Бүт, Клуб, Азаттыктын баягы немеси чыккан, ал деле баягы сайт. А бирок булар жөнөкөй принт баягы гезиттерди айтып коелу. Булардын немелери канчалык жогору. Именно баягы маалыматты берген. Ошону да түшүнүшпөйт. Айтып атышат, булар баягы сайт деп атышат. Мына ушуларга эле таасир тийет. Деги немеде башында буларды кандай кылганда анда таасир тиймек да. Бирок азыр эми чын айтканда Минкульт ушуну баягы уполномоченный орган деп айтылса, алар кылса, бул жөнөкөй посредник болгон атат да. Эмне кереги бар андай? Ага жүктөп, кайрадагы эл керек, ага каражат керек, ага мындай кандай десем, непростой юрист, адистер керек да. Же анан сиз туура айтып атасыз, механизмди булар тиги өкмөткө жүктөп атышат. Эми анда бир какой-то положение чыгыш керек, инструкция болуш керек. Эми аны болсо бул туура эмес да. Адам укуктары баягы чектелип атса, подзаконный акт менен ага кирбеш керек. Бүт мыйзам түрүндө жазылыш керек биринчи. Анан баягы жоболоо, инструкция болобу, анан аны менен баягы кабыл алынып туруп андан немеш керек. Бул да туура эмес, бул да уже укукту бузган нерсе. Ержан мырза, бул бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору парламентте кандайдыр бир сырдуу жагдайларда бир шашылыш кабыл алынып атат да. Комитеттерде бат-баттан кабыл алынып, жогорку кеңештин жалпы жыйындарында бат-баттан каралып кабыл алынып атат. Көп талкууларсыз. Мунун себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Чын айтканда, менин божомолум ушундай, Кыргызстандын ичиндеги мыйзамдарды кайсыл бир мамлекеттин мыйзамдарына туура келтирүү сыяктуу ошол геосаясий бир күчтөрдүн таасири астында балким ошондой аракеттер жүрүп атат да. Себеби мыйзамдар каерден көчүрүп алганын элдин баары көрүп атат. Кайсыл өлкөнүн мыйзамдарына окшош экени элдин баары билди. Ошол балким кайсыл бир таасир аркылуу Кыргызстандын ичиндеги мыйзамдарды Кыргызстан буга чейин мисалы кошуна өлкөлөрдөн дагы, СНГ өлкөлөрүнөн дагы өзүнүн баягы эркиндиги, адам укуктары жаатында бир аз алдыга сурулуп чыккандыгы менен айырмаланган. Бирок ошого карабай, ошолорго дал келтирүү сыяктуу аракет. Экинчиси, бул депутаттардын, демилгечилердин баягы адам укуктары жана эркиндиктери жаатында баягы сабатсыздыгы. Такыр эч кандай билимдин, баалуулуктардын же принциптердин жоктугу жана ошол боюнча маалыматтардын жоктугу да. Бирок эгер экинчиси боло турган болсо, анда атайын мамлекеттик институттар, жарандык уюмдар, эл аралык институттардын кайрылуусунан кийин, талдоо, анализинен кийин, талкуусунан кийин бул демилгечилер да кичине ойлонуп кандайдыр бир жооп кайтарыш керек эле да. Бирок негедир алардын позициясы башынан эле тайбаган, эч бир жарандардын негиздемелерин кабыл албаган, анан өздөрүнүн позициясын ошо бойдон эле алдыга жылдырып келатат да. Ошонун айынан баягы биринчи себеп да бар экендиги тууралуу божомол бар. Анан бул мыйзамдар эгер кабыл алына турган болсо, бирок азыр дагы бир үмүттөрдүн бири бул депутаттар эч көңүлгө албады жарандык уюмдардын кайрылууларын, эч нерсени. Анан эгер президент мырза дагы кол кое турган болсо, анда бул Кыргызстандын демократиялык, эркин мамлекет катары аброюна абдан чоң доо кеткен болот. Президенттик аппарат бул мыйзамды парламент карай берсин. Анан бизге президентке келгенде биз силердин сунушуңарды карап көрөбүз деп атышат. Бул кандайдыр бир үмүттөнүүгө негиз береби? Ооба, коммерциялык эмес уюмдардын президентке болгон кайрылуусуна ошол президенттин аппаратынын жообу келген. Ошол жооп канааттандырарлык деп бааланат. Себеби ал жерде президенттин аппараты Кыргызстанда биринчилерден болуп адам укуктарынын жалпы декларациясына
жарандык жана саясий укуктардын эл аралык пактына кошулуп, ошол мойнуна эл аралык милдеттенмелерди алып, жана улуттук милдеттенмелерди алып, конституцияда бардык мыйзамдарда ошол адамдын эркиндиктерин бекиткендигин ошол катта жоопту алар көрсөтүп жатышат да. Эгер албетте бул деле анда бул президенттик институттун позициясы деп билебиз. Эгер парламент кабыл ала турган болсо, алар өздөрүнүн жообунда көрсөткөндөй, анда ушул жарандардын кайрылуусун эске алуу менен булар кандайдыр бир чечимге келишет деген жооп беришти. Бул жооп азырынча канааттандырарлык деп эсептейм, бирок кийин убакыт көрсөтөт алар кандай чечимге барарын. Акмат мырза, могу телевидение жана радио берүү жөнүндө мыйзамга келсек, бул мыйзамды өзгөртүү демилгелери кыргызстандык жеке телевидениялардын, андан тышкары эл аралык бир катар уюмдардын катуу каршылыгына кабылууда. Алардын ичинде сиз иштеген Медиаполис уюму да бар. Бул мыйзамды кабыл албаш керек. Бул атамекендик теле радио рынокко катуу сокку болот деп айтып атасыздар. Эмне себептен ал мыйзамды кабыл албаш керек деп эсептеп атасыздар? Туура айтасыз. Биз да ошол тизмеге кирип, биз ушу кайрылууга кол койдук. Негизи мындай да, бул таасири баягы тие турган чоң да, биздин баягы жеке телерадио компаниялардын баягы өздөрүнө да, мындай да, мен ойлойм, эң биринчиден бул эми баягы мындай да, бул эки Орусиянын баягы телеканалы, мунун баягы аудиториясы чоң. Баары баягы чындап айтыш керек, аудитория чоң, элдер карап атат, шаардыктар карайбы, региондуктар карайбы, эң самый неме болуп атат, бул баягы рекламный рынок деп коет. Анан эми чын айтканда, булар баягы ошо бойдон кала берсе, бул баягы түздөн түз биздин баягы жеке телерадио компанияларга таасири тиет. Анткени эми баягы жөнөкөй сөз менен айтайын, ар бир неменин баягы немеси бар да. Орусча айткандай баягы чоң бир пирог бар да, анда өзүнчө бир немелер бөлүнөт. Бул баягы любой телекомпаниянын коммерциялык директору бул оңой түшүндүрүп берет да, кандай бул иштейт, кандай болот, кандай ар бирөө, ар бир телекомпания канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук ар бирөөнө мындай чектелген неме тиет да, каражат. Анан булар эми баягы бизде өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар да. Ошол эле телерадио компания, телерадио вещательный мыйзам бар да, телерадио берүү боюнча. Ошол жакта 8-чи беренеде мындай жазылганда, бул баягы өзүнчө национальный аудиовизуальный продукт илгери болчу. Азыр болсо бул мындай жазылган болчу, собственный продукт. Өзгөчө телерадио компания өзүнчө же өзү кылыш керек, же сатып алыш керек. Бул да каражат. Ошондуктан мындай болуп атат да, тиги эки телекомпания, Орусиянын телекомпания, булар эчтеке кылбаш керек. Биздин мыйзамга кирбейт. Алар өзүнчө. Буларга эч кандай баягы кыргызча, кыргыздын немелерин баягы жасаганга милдеттүү эмес булар. А бирок ошондой эле рекламанын немесине булар ошондой эле кирип калып атышат да. Ошо сиз айткандай конкуренция болуп атат да, бул туура эмес болуп атат. Бул баягы чын айтканда антимонопольный мыйзамга да жатпайт. Ошо сиз алар менен атаандашууга мүмкүн эмес, анткени алардын ресурсу, мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң мамлекеттин. Анан биздин сиз айткандай эле атамекендик телеканалдардын контентин көзөмөлдөгөн мыйзамдар бар да. Анан анда сиз айткандай 50% кыргызча, 50% расмий түрдө деген бар. А бирок бул жоболор, нормалар орусиялык телеканалдарга жайылтылбашы, бул биздин мыйзамдарга канчалык шайкеш келет? Алар да туура, алар да негизи алар дагы ошондой болуш керек да. Эми баягы биздин баягы немеге кирип атса, алар деле ошондой эрежелер менен кириш керек да. А бирок андай болбой атпайбы? Булар баягы внутри өзүнчө баягы неме менен келишим менен ушундай түзүп атышат, а бирок бул туура эмес. Бул именно баягы кандай десем, бул баягы 50% 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 50
конкурентный среда деп коет да. Ошого жатпай атпайбы? Бул экидөө болуп атпайбы? Эми чын айтканда биздин баягы немелер баягы биздин жеке телерадио компаниялар алар баягы булар менен эч кандай баягы таймаша албайт. Эч качан. Ержан мырза, азыркы кабыл алынып аткан, каралып аткан бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдын башталышына келсек, даярдалышына. Былтыркы 8 марттагы жөө жүрүштө аялдар маршында УКМКнын башчысы Орозбек Опунбаев Орусиядагыдай ушундай мыйзамды кабыл алыш керек деп айткан болчу да, депутаттарга өзүнүн сунушун берген болчу. Анан ошондон кийин ушул мыйзам кабыл алынып, даярдалып, азыркы учурга чейин келип атат. Демек, бул мыйзамдын Кыргызстанда ишке киришине Орусиянын кандайдыр бир байланышы бар десек болобу? Эми чында эле өткөн жылы 8 мартта марштан кийин жогорку кеңештин ичинде ошондой сөз айтылды. Анан ошондон кийин ушундай демилгелер чыкты да. Бунун байланышы бар деп эсептейбиз. Анан ошол сиз сурагандай Орусиянын таасири барбы дегенде болуш керек деп жеке мен эсептейм. Ошо буга чейин айткандай эле, бул негизи бул бир катар мыйзамдар, мисалы балдарды зыян маалыматтан коргоо тууралуу Гүлшат Асылбаева, анан Асылбек Жээнбековдун да мыйзам долбоору, бул деле Орусиянын баягы мыйзам долбоорунун 100% баягы көчүрүп алгандай эле мыйзам долбоору да. Биринчиден, эгер мыйзам долбоору ошол Орусиянын мыйзам долбооруна окшош болуп атса, анан атайын кызматтар тарабынан ушундай мыйзам кабыл алыныш керек деген баягы адам укуктары жана эркиндиктерине баа бергендей ушул чакырыктары бул өзү деле канчалык туура эмес. Анан ушул демилгечилер жана жарандардын сунуштарына кылган реакциялары, ушунун баарын алып караганда, булардын демилгечилердин сабатсыздыгынан тышкары бул жерде бул мыйзамдарды алдыга жылдыруу үчүн кызыктар тараптар бар да. Манипуляция боюнча мыйзамды, телерадио берүү жөнүндө же бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдар бар эле шашылыш түрдө кабыл алынат. Азыркы учурда биз эпидемиологиялык шартка байланыштуу элдин баардыгы талкууга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабай, кандайдыр бир жасалма түрдө талкууларды уюштуруп кабыл алып аткандай сезилип атышат да, анан шашылыш түрдө. Эгерде бул ушул мындай темп менен кабыл алынып кетчү болсо, мунун бир кесепети болобу же кандайдыр бир таасири болобу, Акмат мырза? Ооба, сөзсүз болот деп ойлойм. Анткени мындай да. Бул мыйзам кабыл алыныша алынат, бирок ошол аткарылабы? Эл аткарууга жатабы? Азыр мындай да, манипуляция боюнча мыйзам долбоору. Мыйзам бул ушу түрү менен, ушу кейпи менен өтүп кетсе, кабыл алам. Ошондо мен ойлойм, бул баягы иштебейт деп ойлойм да. Иштебей калат. Бул эми баягы калгандарын эми мындай да, ага чейин баягы келаткан, ага чейин иштеп аткан. Ага чейин эле баягы эки Орусиянын телеканалы бар болчу. Аны эми кандай болот, эмне болот? Бул азыр мындай деп атпайсызбы? Жарым жыл мыйзамдын баягы пролонгациясы болбой, жарым жыл жатыптыр. Эч кимде, булар жөн эле иштеп атыптыр да. Анткени эми баягы билбейм, ошо немеде толук баягы жазылдыбы эле пролонгациясы жокпу, бирок жок болуш керек. Анткени булар эми айтып атпайбы, кайра мыйзам түрүндө менен киргизиш керек. Ошондуктан уже мыйзамсыз булар баягы жарым жылдан көбүрөөк иштеп атса, ошол болот да. Ошондуктан баягы кандай баягы таасири тийеби, иштейби, иштебейби, Кудай билет. А бирок ушул баягы коммерция, некоммерческий НКО мыйзамы боюнча бул эми баягы мен ойлоп атам, бул баягы чоң таасир тийет да, ойлоп атам. Анткени ошол эле баягы биз айтып атпайбызбы? Канча ушу карантин убагында канча бизге жардам келди. Грант түрүндө, мындай баягы кредит түрүндө келди. Ошондуктан баягы ушул баягы неме болуп түшүнүксүз эң мындай болот да, мына Эрдин мырза айткандай,
суроо бербедиңизби? Орусиядан келип атат, биз баягы Орусиядан көпчүлүк баягы мыйзамдарды баягы копировать этип жазып атабыз. Туура, алардын деле толтура сонун мыйзамдары бар да, бизге алып турган, аларды баягы колдонгондой да. Бирок биз болсо бүт начар, бүт мындай баягы эрежелерди мындай кысып, адам укуктарын баягы мындай кысып, ошондой мыйзамдарды биз алып туруп, биздин баягы мыйзамчылар алып туруп, ошону баягы кабыл алып атышат да. Ошондуктан просто мен айтарым мындай да, ошол эле дагы бир жолу. Ушу баягы грант болобу, өзгөчө грант боюнча. Бизди мындай айтып калышат да, НКО секторду булар баягы грант алышат, такыр патриотту эмес, тиги бул. Чын айтканда бул баягы жалган маалымат да. Ушу жалган маалыматты алып туруп, бир 10 чакты кишини айдап келип туруп, буларды угуп туруп, элге угузуп туруп, булар таптакыр жалган маалыматты айтып атышат да. Мен ойлоп атам, ушу администрация аппарат, президент аппараттагылар ушуга баарына көңүл буруп туруп, балким өздөрүнчө бир какой-то жыйынтыкка келишет, кабыл албаганга же президенттин да вето деген немеси бар. Балким аны менен колдонсо да болот. Азыр Акмат мырза айткандай эле биз эл аралык уюмдардан ол кыйын кырдаалдарда бир катар каржылык колдоолорду алып атабыз. Бирок ошол эле учурда алардын өлкөңөрдө демократиялык баалуулуктарды моундай басымга албагыла деген сунуштарын биз же четке кагып атабыз, же мындай көңүлгө албай атабыз да. Бул эмнени билдирет? Бул биздин бийликтин кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгын билдиреби? Бул бир чети ошол өкмөт Кыргызстанда эң чоң грант алуучу болуп, мисалы акыркы 5 жылда, жаңылбасам же 3 жылда 5 миллиард доллар көбө кредит менен алынды. Эң чоң грант алуучу болуп туруп, анан көп нерселер жарандык коом үчүн тунук болбой, маалымат жетишсиз болгондугу. Анан бирок ошого карабай, бир чети мына январда 20 январь үстүбүздөгү жылы Кыргызстандын өкмөтүнүн расмий делегациясы Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине отчет берип, адам укуктары боюнча. Ошол жерде дагы мисалы 16 жылы баягы коммерциялык эмес уюмдар, чет элдик агенттер деген мыйзамды кабыл алган эмеспиз. Адам укуктарын жана баягы биригүү эркиндигин коргойбуз деген жарыя кылган да Кыргызстандын делегациясы. Ал жарыя кылгандан тышкары 2019-2021 адам укуктары жөнүндө планды өкмөт кабыл алды. Ал жерде атайын пункт бар, жарандардын баягы биригүү эркиндигин эл аралык пакка ылайык камсыз кылуу тууралуу милдеттенмени Кыргызстан мойнуна алып атат да. Ошон үчүн кээ бир документтерге жана Кыргызстандын өкүлдөрүнүн жарыя салгандарына алып карасак, жакшы жарыяларды кылып атышат. Эл аралык институттардан финансылык каржы жардамын алып атышат. Бирок ошол эле мезгилде ушундай тескерисинче аракеттерди көрүп аткандары булар жалпы мамлекеттик системанын ичиндеги бул карама каршылыктар, бул бир чети буга чейин ошол айткандай эле ошол эле демилгечилердин сабатсыздыгы, экинчиден кайсыл бир кызыктар тараптын Кыргызстандын ошол эл аралык институттар менен балким тыгыз байланышын, достугун баягы жокко чыгаруу үчүн Кыргызстанды баягы изоляциясын, өздөрүндө изоляциясын күчөтүү үчүнбү балким. Анан ошончо мындай мыйзам долбоорлорго кызыктар болуш керек ошол тараптар деп эсептейм. Себеби Кыргызстан баягы экономикалык жактан да алганда, адам укуктары жагынан да алганда эл аралык институттарга биринчилерден кирип, ал жерде баягы ийгиликтүү мүчөлүгүн улантып келген да. Бирок ошого карабай, дал ошол мамилелерге тескери таасир бере турган мыйзамдарды Кыргызстанда кайсыл бир күч алдыга жылдырып жаткандыгы ошондой кызыктары тууралуу кабар берди. Рахмат, бизге келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазылык билдирем.
ушуну менен берүүнү жыйынтыктайлык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жарандардын фундаменталдык укуктарына байланыштуу жана сөз эркиндигине байланыштуу мыйзамдар жөнүндө талкуу кылдык. Бизде конокто Медиаполис уюмунун юристи Акмат Алагушев жана Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун юристи Эржан Кайыпов болушту. Саламатта калыңыздар.